Дүйнөлүк жеткирүү чынжырлары жана заманбап соода инновацияларды талап кылат. Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрү Астанада өз ара соода алмашууну жөнгө салуу максатында бажы тобокелдигин башкаруу боюнча көндүмдөрүн алмашууда. Тышкы соода жолжоболорун оптималдаштыруунун бирден бир жолу квалификациялуу адисти даярдоо болуп саналат. Бул үчүн дүйнөлүк бажы уюму жана Жапон эл аралык кызматташтык агенттиги атайын окуу программасын иштеп чыгышкан. The importance of master trainer program is to further facilitate. Чебер адистер программасынын максаты аймактагы соода агымын көбөйтүү жана жеткирүүлөрдүн коопсуздугуна көмөктөшүү. Борбордук Азиянын ортоңку коридору Транскаспий эл аралык каттамынын мааниси өсүүдө. Ошондуктан ушундай жол менен тобокелдикти талдоо шектүү товарларды аныктоонун ачкычы болуп саналат. Башкача айтканда товар жүгүртүүнү оптималдаштырат. Муну ар бир бажы кызматкерлери билиши керек. Trade of legitimate goods. Risk management is a subject that all customs officers have to learn. Ошондуктан программанын алкагында катышуучулар тобокелдиктерди башкаруу системасын жана товарларды жеткирүү мөөнөтүн изилдөөгө басым жасашат. Тармакка санариптик системаларды киргизүү үчүн инвестиция тартуунун маанилүүлүгү да талкуунун чордонуна айланат. Бул жаатта башкалары да казакстандык адистерден сабак алышат. Бизде кеден саласы өтө жогорку деңгээлде цифрланган, көптөгөн жаңа проект. Бизде бажы тармагы өтө жогорку деңгээлде санариптештирилген. Көптөгөн жаңы долбоорлор ишке ашырылууда. Ар бир бажы бекетинде рентген аппараттары жайгашкан. Рентген аппаратын колдонуу менен видео талдоону үйрөтүп жатабыз. Бажы гана эмес, чек ара бөлүмүнүн кызматкерлери дагы окуудан өтүшөт. Сыякта кисилер де окуу үлгүсүн алат.